Эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, Замана студиясында дагы бир көркөм дүйнө жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Жалпыңыздарды биз менен бирге болууга чакырабыз. Анткени көркөм дүйнө дегенче кыргыздын канында жашаган өзгөчө өнөрлөрдү айтат эмеспизби кесиптеш? Ооба, бул саймачылык өнөр. Азыр мындай керемет дүйнө жөнүндө, ушундай өнөр жөнүндө өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп таанышасыздар. Ал үчүн биз студиябызга мейман чакырганбыз. Кол өнөрчү Турар Тургунаалы мейманда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандыгыңыз менен кош келипсиз. Ооба. Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, өзү кесиби экономист болсо дагы эне жолун жолдоп, ушундай бир кол өнөрчүлүктү аркалап келет. Энекеңиз айтылуу профессор, кол өнөрчү Жеңилдик Аралбаева деген инсан. Врач, акын, сүрөтчү, ал убактагы айымдардын баары мындай несколько профессий. Көп тармактуу болгон да. Ушул апаңыздан сөздү баштабайлыбы? Эң жакшы. Эң жакшы. Мамам бул саймачылык өнөр ошол күндө көрүп турган нерсе да, үйдөн кандай тарбия алсаң, ошону аркалап кетесиң дегендей. Биз күндө ушул сайма менен творчество, жазуучулук күндө окулат, ырлар, китептер окулат. Ушундай бир чөйрөдө чоңойгонбуз баарыбыз. Анан бир туугандарым дагы жакында творчествого, чыгармачылыкка. Ооба. Вот, сайма болсо мамамдын өтүп кеткенине эле уже 30 жылдан ашты. Анан быйыл уже ошол 90 жылдыгы деп, анан азыр эскерип атканым дагы мага абдан мындай толкундануу, жакшы бир эскерүү десем, саймачылык өнөрдөгү мамамдын эмгеги өтө зор. Ал болбосо бул кайдан экономист болуп эле жүрмөкмүн. Анан биздин баягы айтып атпаймынбы, үйдө эмнени көрсөң анан ошону аркалап кетесиң дегендей. Бул өнөр энеңизден өткөн. Ооба. Мамама убагында жардам берип эле баягы студент кезде, анан мектепте окуп жүргөндө кармалашып койчумун, но бирок буга мен анча көңүл бурчу эмес. Өзүңүз активдүү качан иштеп баштадыңыз муну? 40тан ашкандан кийин. Ага чейин экономист катарында иштеп жүрдүңүз? Ооба, главный бухгалтер болуп канча жыл иштедим ал уже. Анан бир маалда барды эле неме берет экен да, кант түртөт экен. Токтот, болду, отур. Мен сени даярдап келдим ушуга чейин, эми сен өзүңдүн милдетиңди аткарышың керек дегендей бир мындай суроо келет экен да. Кол унута түшпөптүрбү ошо? Жок, мен аны алып эле жүргөм да. Иштеп атсам дагы, бирок мен муну мындай элге чыгаргайын деген оюм жок болчу. Но мамамдын аркасы менен выставкаларга кез-кезде катышып койчумун. Ал тармакты дагы жакшы билип, сүрөтчүлөрдүн арасында дагы бир топ жүрүп калып, ал жакты дагы билип калып, анан кийин 40тан ашкандан кийин бүттү, давай отур. Анан жаратканым дагы ошентип коет экен да. Баягы жазып коет экен да маңдайыңа, сен канча чуркан, баары деле мен сени отургузам дегендей кылып, анан ошентип жаратканым Кудайым отургузуп койду. Жакшы, бул жерде мына ар бири көздү суктандырат, тереңдей турган болсок, ар биринин терең философиясы, мааниси бар да. Анан өзүңүздүн бир чечмелөөңүздү уксак деп турабыз. Сайма бул жөн эле биздин ата тектерден калган жөн эле бир оюнчук эмес. Сайманын орду абдан күчтүү. Бул өзү сактоочу, коргоочу, колдоочу нерсеге кирет. Энелер, апалар баягы иштеп отурганда өзүнүн оюн салат биякачы. Анан ал ойдагы иштеп аткан убакта баягы жаман ой келбеш керек да. Таза отуруп иштеш керек. Бул барган жерин иштейт, бул барган жерин тазалайт. Энергия болот. Энергия. Мунун энергиясы өтө күчтүү. Анан сайма медитация дейт, Медитация, да. Отуруп иштеп атканда баягы ойлойсуң да. Ойдун өзү эле, ой деген сөздө эле канча маани жатат.
Бул оюңду түздө, сөзүңдү түздө деген нерсе да бул. Вот, анан ошондо сен иштеп аткандан кийин демек сен ошого жан дүйнөңдү салышың керек. Таза. Болгондо да таза ойлорду, Ооба. таза дүйнөнү. Конфуций айтат го, знаки и символы правят миром деп. Анан биздин дагы өзүбүздүн маанилүү оюлардын орду эмне алып барат бул, эмнени түшүндүрөт. Биз жөн эле баягы природадан алып гүлдү сайып койдук аны деп туура түшүнүш керек да. Ал эгерде даже ошол гүлдү сайганда дагы ошол гүлдүн өзүнүн күчү бар. Энергиясы бар. Анан ошону туура кабыл алып, туура түшүнүш керек да. Маселен, моуну түшүндүрүп берсеңиз. Бул оттун ээси дейт. От ээси. От ээси дегенден кийин бул от өзү тазалоочу нерсе. Ал баягы негативдин баарын күйгүзүп, өрттөп, анан сени кайра таза рождает. Жаратат. Кайра жаратат, Моунда болсо бул жерене. Жерене дегенден кийин темасынан өзүнөн эле байкаса болот. Канчалык сен өз жериңди урматтап, сыйлап, таза кармасаң, ал сага ошончолук кайра жакшылык нерсенин баарын берет. Сени күчтөп, колдоп турат деген. Жерене бул. Ооба. Бул хаос. Безупречный хаос деген. Безупречный хаос. Ак кара деген нерсе да. Ар бир нерсенин өзүнүн агы да болот, карасы да болот. Оң, сол, күн, түн дегендей да. Могул движение, кыймыл. Бул дагы абдан күчтүү работа. Бул дөңгөлөк болуп турбайбы? Бул өзү кыймылга келтире турган энергия. Ар бир бул сүйлөп атканда дагы мен жөн эле бул мага берип аткан энергия сүйлөйт. Бул композицияларды кантип табасыз, каяктан табасыз? Аянабызбы идея келет. Вот аяна алам деп мен айта албайм. Но бирок мен билем бул кайып дүйнө экенин. Анан бул жөнүндө да мен көп мындай айтпайм. Бул эми бул өзүнчө ооба бир сыр сыяктуу нерсе да. Муну ой мен аянчымын дегенден мен алысмын. Ойду таза кармап турсаң эле бул медитация да. Демек ушул жерде чагылдырылган көрүнүштөрдүн баардыгы тең бул өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз. Буга чейин сайма дүйнөсүндө сайылып келген же түшүрүлүп келген көрүнүштөр эмес. Жок, бул. Мунун баардыгы жаңы нерсе. Ооба, бул жакында эле вот сүйлөшүп отуруп айтып атпайбы, тиги карап турсаң ошол сайма менен тиги баткендик өзүнчө, кочкор жак өзүнчө, көлдүк өзүнчө деп. Анан мен ойлойм, бул мен өзүм шаардык болгондон кийин мировоззрение, взгляды такыр башкача болуп, мен муну биздики деп айта албайм да, потому что это совсем другое. Мир. Ооба. Анан балким биз адашып атабызбы. Муну жалаң эле биздин кыргыздардыкы деп айткандан дагы мен алысмын, потому что биздин кайып дүйнөдө кандай ата тектер бар, алар каякты көздөй апаратат, кандай ой келтирип атат, мен ал жөнүндө айта албайм. Бул именно бул биздин кыргыздыкы. Но эң эле бул ушул саймалардын эң эле керектүү мындай немеси маңызы бул ааламдын жаралуусу тууралуу экен. Биздин Шырдактагы оюлар, киз, бул сайманын баары жалаң эле ошол ааламдын жаралуусу тууралуу экен. Просто биздикилер мындай кичине неме түшүнүк берип атат да, мындай кыска, анан түбүнө жете албайт. Бирок ооба, үстүртүүдөн. Бирок бул
ошол ааламдын жаралуусу. Биздин ата тектер бул тууралуу билишчү экен. Каяктан кандай эмне болуп, эмнеге ушуга чейин сакталып келген, анан каяктан мен жакында Москвага барып, Третьяковкадан музейине барып, ошол жерден мен аябай бир чоң таасир алдым да. Ар бир ошол жерде дагы даже автопортрет илинип турат. Даже ошол автопортретте оң сол, негатив, позитив, день, ночь деген нерсе ар бир иште бар экен. Даже автопортретте бир көзү позитив, бир көзү негатив болуп турат. Мен ошолордун баарын бүт картиналардын баарында бар экен ошол нерсе. То есть оң сол, ак кара деген нерсе бул адам баласын кошо алып жүрчү. Ансыз жашоо жок деген нерсе. Даже вот говорят, это алам эмне кара өңдөн жаралган, анан радужный жети өңдү кошуп ийгенде ак болуп өң берет экен. Вот ушул нерселерди көрүп алып мен таң калгам да, анан аябай думаю, биздин сайманын күчү эме укмуш экен да. Вот и тоже присутствие ак каранын күчү, энергиясы. Кандай сонун аруу, бай, таза сонун дүйнөңүз бар экен. Чындыгында сиздин дүйнөңүздү канчалык бир ачып бере алабыз, канчалык бир элге айтып бере алабыз, убакыт аз албетте. Анан бул жердеги эмгектер атайын көргөзмөлөргө дагы коюлуп келген, көргүчүлөр, көргөндөр кандай кабыл алышат деги эле. Азыр эми түшүнө алышабы ушул дүйнөнү? Түшүнөйүн деп аракет кылып атышат. Это даже радует. Баягы кийимдерге деле көп салынып атпайбы азыр оюмолорчу. Туурабы, туура эмеспи? Ну, это жасалып атат. Сайма болсо болду деп. Ооба. Ошол жагы дагы мындай ойлондурат. Ал алдындай да болсун. Ал дагы элге мындай кичине түшүнүк бара-бара илгелет, бара-бара илгелет, ооба. Мисалы ушул саймаларды кийимге чүрсө болобу? Болот, бирок бул сайманын элементы есть такие, которые, допустим, төшкө, башка, кичирээк кылып, орду барда, анан ылдый жакка салынбайт, тебеленбейт, басылбайт, өйдө көтөрүп туруш керек, жана баш кийим сыяктуу. Баш кийимди өйдө кой дейт го дайыма. Жеңге өзүнчө, этекке, жакага, анан ар биринин орду бар. Анан ал ошончолук канчалык сен орду менен койсоң, ал сага ошончолук энергия берип турат. Кээ бирде саймада дагы таарынып калат. Сен туура эмес жасап койсоң, ал таарынат. Анан ошого жеткирбеш керек. Анан мындай сүйлөшүш керек муну менен. Сайма мененби? Сөзсүз түрдө. Вот илинип турабы иш. Же бул көкүрөккө салдыңарбы? Анан ошол сайма менен күндө кандайсың? Сен мага таарынба, мен ыраазымын сага. Сен ушинтип мага эмгек кылып атасың деп, колдоп турасың деп сүйлөшүп туруш керек. Кандай? Сондай энергиясы бар экен да? Бул бир тирүү жандык да бул дагы. Энергия берип аткандан кийин энергия өзү тирүү жан. Биз мынтип жөн эле көрүп койбой, аны тереңден түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Ооба. Могу саймадагы өңдөр бул жөн эле кооздук эмес да? Өңдөр дагы, Мааниси бар. Бул өзү адам баласынын жан дүйнөсү, состояние души. Но мен кара өңдү жаман көрөм. Вообще кара менен иштебейм. Но мондай өңдөргө жакшы ачылып, жакшы мындай өңдөр түшөт да аябай. Ачыгыраак бир нерсе болгондон кийин эле демек мунун жан дүйнөсү сонун экен, бул күлүп жайнаган киши экен, муну менен сүйлөшсө болот. Бака азыр биз баарыбыз эле капкара кийип алып эле. Ошондон мен чарчайм аябай. Демек сиз адамды дагы түшүнүп психолог болуп калдыңыз. Сайман эмес. Ооба, мындай караганда эле билинет кишинин турушунан, көз карашынан, сүйлөгөнүнөн
таанып койсо болот. Анан баягы үйтүрөйүп турсаң эле Саймада таарынат. Мен сага мен сен менен иштеп атсам, сен эмне монтип эле кабагың түйөсүң. Мисалы, эсептөө баардык кесипке керек, ал эми саймагачы, мисалы, сиздин экономисттик кесибиңиз. Ооба. Баардык баскан шактарыңды да эсептейсиң да. Мен дагы ошол сыяктуу эми бул жерге эмнени түшүрүз. Мен иштеп аткандагы сүйлөп иштейм да. Антпесе, ооба, жөн эле сая берсең, мындай толукталбайсың да. Так, мен азыр бул жерге мону салсам, бул батыраак болот. Демек, мен бул жерде тигиндей кылсам, ооба, бул техника менен сай бисем, мына чыраш менен бул батыраак бүтөт. Эгерде мен муну менен сайсам, көпкө чейин отурам, мен да чарчайм да. Анан ушундай оңоюраак, анан бирок жакшы көрүнгөндөй кылып, вот, экономическая сторона, польза. Абдан жакшы. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Колуңузга береке. Колуңуздар көрбөсүн. Рахмат. Чындыгында бул өтө чоң чеберчиликти талап кылат. Ушул жолуңуз улана берсин. Сиз эне жолун уласаңыз, сиздин жолуңузду да улаган моун болсун. Ооба, бул сабак да. Мен муну баягы өзүм үчүн жасап аткан жерим жок. Мен муну элге көрсөтөйүн, кыз келиндерге көрсөтөйүн, сабак болсун деп. Эң сонун. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз апаларыбыздын уз чеберчилиги боюнча, ошол жолдон уланып келип бүгүнкү күнгө жеткендиги боюнча жана бүгүнкү күндөгү жашоосу жөнүндө сүйлөштүк. Ал үчүн бизде кол өнөрчү Турар Тургунаалы конокто болду. Эжекебиздин эмгектерин баардыгыңыздар мына көрдүңүздөр. Өзгөчө сырдуу, сыйкырлуу дүйнө десек болот. Ооба. Бар болуңуз. Анда биз маегибизди аяктайлы. Биринчи каналдын Замана студиясы өз көрсөтүүсүн улантат.